Ассаламу алейкум, дамла. Азыр жоолукка, сакалга, дааватка мамлекет тыюу салып жатат деген маалымат соц тармакта тарап жатат. Ушул маселеге оюңуз кандай? Мен сакалчан жүрөмүн. Жакшы эле, жоолукчан жүрүшөт, дааватка чыгып атышат. Кудайга шүгүр, тыюу салган жери жок туугандар. Соц тармакта тыюу салды, анда такталбаган, билинбеген маалыматтардан дүрбөлөңгө салган кереги жок. Альхамдулилля, даават кадимкидей кетип атат. Коркконго кош көрүнөт дегендей ар нерсе болду. Жолукту Кудайга шүгүр. Кыздарыбыз мектептерге спокойно барып атат. Ана немеси. Сакалчандар, альхамдулилля, пайгамбардын сүннөтү жүзүбүздөн көрүнүп атат. Албетте, жаңы мыйзамдын долбоору талкууга алынып атат. Иншалла, анан көрө жакшылап дуа кыла берели. Ар кандай ушактарга ишенбегиле. Ар кандай балекет-салекеттердин бар. Бизге элдин ынтымагы, биримдүүлүгү, достугу, мамлекетибиздин түптүүлүгү керек да. Жакшы дуа кыла берели, Алла субхана ва тааладан жакшы Кудай кааласа мыйзам. Алланын каалоосуз эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Бир эки нерсени билип алыш керек. Алла таалам дин эркиндигин бизге берди. Бул чоң неемат. Экинчиси эгемендүүлүктү берди. Бул дагы чоң неемат. Экөөнү жакшы сакташ керек. Кайсы нерсе ушул экөөгө залака берсе, автоматически токтотуш керек. Коомчулук болсо. Ошон үчүн иншалла карап ачуу кандууга алдырбай, ар берекеттерди кээ бирөө мындай андай деп сөөнө бир көбүртүп берет экен да совсемчи. Андай болбойт туугандар. Кудайга шүгүр, албетте, дагы айтайын, азыркы альхамдулилlah талкууда, алымдар кеңеште талкуулап атышат, муфтият дагы, башка алымдар дагы, ошол кезде альхамдулилlah тиешелүү органдар